Чүй облусунда жаш өспүрүмдөр арасында өткөн Жангарач би кубогу үчүн эл аралык дзюдо турнири жыйынтыкталды. Турнирге 700дөн ашык жаш спортчу катышты. Спорттук жана достук маанайда өткөн бул мелдеш катышуучуларга жаркын таасир жана чоң тажрыйба калтырса, көрүүчүлөргө чыныгы эмоция тартуулады. Татамиде эң мыкты жаш дзюдочулар таймашты. Турнир коомдук ишмер Жангарач бийдин элесине арналды. 2 күндүн ичинде спортчулар медальдар үчүн күрөшүп, техникаларын, сабырдуулугун жана күрөшкө болгон эркин көрсөтө алышты. Кыргызстандын спортун өнүктүрүү, жаштарды кызыктырып, ушу дзюдо спортун жайылтып Кыргызстанга ошо көтөрүш керек болот. Азыркы учурда дзюдо күрөшү Чүй областында аябай жакшы өнүгүп атат. Мелдештер бат-бат болуп атат. Международный турнирлерди бат-бат кылып атабыз. Мелдешке Кыргызстандын бардык аймактарынан спортчулар келишти. Чүй облусунан 300дөн ашуун спортчу катышып, өз күчтөрүн көрсөтүүгө аракет кылышты. Жаш дзюдочулардын даярдык деңгээли көрүүчүлөрдү суктандырып, аймактардагы спорттун өсүп жатканын дагы бир жолу далилдеди. Дзюдо менен 3-4 жыл катышам. Мухаммедов менен чыкканда крышчак болуп, арам крыш уттум. Я на дзюдо хожу примерно около полгода. Вот. Как тебе сегодняшнее соревнование? Хорошо. Классно заряжает прям. Сегодняшняя схватка была для меня поначалу легкой, потом стала трудной, а так нормально все. Мен дзюдого катышып атканыма 4-5 жыл болду. Ошо бүгүнкү соревнования көптөн бери даярданып, ошо бүгүн келдик. Ошо мелдеште өткөрүп берип аткандарга, байкелерге чоң рахмат. Негизги максаттар ушу жаштарды колдоо максатында, ушу жаштарды баягы өнүктүрүү максатында, ушу жаштарыбыз спортко алек болсун, бөлөк нерсеге алек болгончо азыр жаштарыбыздын деле ар кандай эмеге барып атат. Ошондон алаксытуу максатында ушу жаштарыбызды колдоо көрсөтүп, федерация тарабынан биргеликте ушуну турнирди уюштуруп атабыз. Ошондой эле бул мелдешке Казакстан менен Өзбекстандан келген спортчулар да активдүү катышты. Эл аралык формат спортчулар үчүн тажрыйба алмашууга жана даярдык деңгээлин салыштырууга чоң мүмкүнчүлүк болду. Биз кыргызстандык балдардын чоң ийгиликтерге жетишип жаткандарын көрүп турабыз. Алардын эл аралык аренага чыгууга бардык мүмкүнчүлүктөрү бар. Эң негизгиси ушул эле темп менен улантуу. Ошондой эле менин оюмча, мамлекет тарабынан жетиштүү каржылоо жетишпейт. Анткени бизде чоң потенциалы бар, таланттуу балдар бар экенин көрүп жатабыз. Макал бар ғой. Мелдештин өтүүсү негизи катышуу жагында абдан жакшы. Элдин кызыгуусу абдан жакшы. Жылдан жылга катышуучулардын саны аябай көп болуп жатат. Айрыкча дзюдодо, башка вид спорттолордо да менин досторум бар. Салыштырып келебиз. Бизде аябай көп болуп жатат. Биз бул Чүй облусунан мындай үйрөнө турган жактарыбыз да бар. Аябай сплоченный команда булар. Абдан балдары дагы мыкты деңгээлде, жакшы жыйынтыктарды көрсөтүп келип атышат. Мен ойлойм, буюрса ушул ар бир область биз биригип, чогуу ушундай мелдештерди өткөрүп турсак, жакшы деңгээлге, олимпиадалык деңгээлге чейин чыксак болот да. Бир эле Чүйдө эмес, Ошто, Жалал Абадта, Талас Нарында өткөрүп турсак, ушундай турнирлердин көп болгону жакшы да. Эң кызыктуу жана курч таймаштар командалык беттештерде болду. Финалдык кармашта Чүй облусунун командасы Казакстандын командасын жеңип, 1-чи орунду ээледи. Каракол жана Эраска командасы 3-чү орунду бөлүштү. Биз эми уюштуруучу жааматы катары айтып кетсек, аябай жакшы деңгээлде өтүп атат. Биз ойлогон, биз пландаштыргандай командалардан да аябай көп. Биз мынчалык көп келет деп күткөн эмеспиз негизи. Аябай көп командалар келди. Алыстан келген коноктор дагы бүт бар, аябай жакшы даярданып келишиптир. Буюрса аябай жакшы деңгээлде өтүп атат. Айге фонду 70 000 сом каралды. Андан тышкары белектер бар, медальдар бар.
ушул Байге фондунун Жаңгарач би атабыздын урпактары бардыгы биргелешип ушуну чыгарып берип атышат. Жана башка көптөгөн каражаттарды сарптап атышат да. Ушу Жаңгарач би атабыздын урпактарына чоң ыраазычылык. Ошо уже 4-нчү жолу өтүп атат бул мелдеш. Чүй облусунда 35ке жакын залыбыз бар, дзюдо менен машыккан. Анан 50ге жакын машыктыруучубуз бар. Анан ушул биздин машыктыруучуларды колдоп коштогон баягы спонсорлор жагынан болуп атат, бирок мына азыр жакын арада эле өкмөт тараптан колдоолор берилип, колдоолор көрсөтүлүп баштады. Эми Кудайым буйрса биз ишенебиз, ошо биздин жеке эле чүй спорту эмес, кыргыз спорту өнүгүп, өсүп, алдыңкы деңгээлдерге чыгат деп ишенебиз да биз. Турнирдин Байге фонду 70 000 сомду түздү, бирок жаш спортчулар үчүн эң чоң сыйлык бул жаңы достор, өзүнө болгон ишеним жана мындан ары өсүүгө болгон каалоо болду. Жаңгарач би кубогу үчүн турнир жыйынтыкталды, бирок жаш дзюдочулардын спорттук жолу эми гана башталууда. Балким эртең ушул балдар эл аралык ареналарда өлкөсүн даңазалайт. Назира Бегалиева, Айсулуу Өмүрзакова, Чыңгыз Садыков, УТРК Чүй, Сокулук району.